Ассаламу алейкум, урматтуу Укмуштуу каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен биз бүгүн Италия өлкөсү жөнүндө сөз кылабыз. Бизге жазылган болсоңуз жана бизге лайк басканыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык. Анда видеобузду баштадык. Италия өлкөсү дүйнөсү боюнча 40 миллион туристти бир жылда кабыл алып турган эң мыкты туристтик өлкө. Дүйнөсүндө бул өлкөгө барып келген чет элдик туристтер бул өлкөнү Whale Peace деп атап коюшат. Ал эми бул сөз биздин тилде кооз өлкө дегенди түшүндүрөт. Италия өлкөсүндөгү адамдар жаш курагы боюнча да өзгөчөлөнүшөт. Бул өлкөдө орто курактагы адамдардын жашы 80 жашты түзөт. Мисалы биздин өлкөдө орто жаш 50-60 жашты түзсө, бул өлкөдө орто курак 80 жашты түзөт. Демек Италия өлкөсүндөгү адамдар бизден 20 жыл кеч картайышат. Италия жарандары көңүл ачууну жакшы көрөт десеңиз жаңылышасыз. Себеби бул өлкөдө адамдар шоуну жана көңүл ачууну анча жактыра беришпейт. Көбүнчө тарыхый жайларга барууну адат кылышкан. Айта кетчү нерсе, бул өлкөдөн 3000ден ашык музейлерди табууга болот. Италиянын калкы вино сүйүүчүлөрдүн катарында. Статистика боюнча Италиянын ар бир тургуну орто эсеп менен жылына 26 литр вино ичимдигин ичүүгө үлгүрөт. Дүйнө жүзүндөгү эң мыкты таанымал брендтер да дал ушул Италия өлкөсүндө кездешет. Сучи, Prada аттуу дүйнө кийим өндүрүшү бул өлкөдө жайгашкан. Бул өлкөдө түн ичинде чыгып сейилдейм десеңиз адашасыз. Себеби эң ири мафиялык топтор дал ушул Италия өлкөсүнөн орун алышкан. Ал эми азыр сиздерге биз Италия өлкөсүндөгү Колизей аттуу сыртуу тарыхый жай жөнүндө баяндайбыз. Бул тарыхый жайдын чыныгы аталышы Флавиев атындагы театр деп аталат. Көп адам муну Колизей деп атайт. Бул сүрөттөгүнү сиз баары бир көрсөңүз керек. Себеби Италия өлкөсү дегенде дал ушул Колизей жана Конор Макгрегор эсибизге келсе керек. Колизей 10 жыл аралыгында курулуп бүткөн. Ал эми Колизей эмне максатта салынганын билгиңиз келсе, анда айтып беребиз. Колизей бул өтө көп тарыхты камтыган жай. Колизейде эки баатыр таймашка чыккан учурда жана майрамдарда салтанаттуу кечилерди өткөрүү үчүн колдонулган. Жана да Колизей өзүнө 50 000 адамды батыра алат.